Жумабекдин Шералиевдин портретин тартып атам, портретин түшүрүп атам бул кишиники. Анан бул кишинин дагы портреттеринен түстүү сүрөтү жок экен. Анан өзүм түсүн берип, өзү мындай саргыл киши окшойт да, бир сүрөтүнөн карасам. Анан бул кишинин азыр ошо портретин түшүрүп бүтөйүн деп калдым мына. Жумабекдин Шералиев. Андан мурун кимди? Ырысбай Абдыкадыровду жасадым. Мүсүрбаева Токтогүлү. Ошол Каракол шаарында жашайм. Балдар билим борборунда иштеп келатам. Мына 31-жылдын жүзү болду. Эң алгачкылардан болуп, түзүүчү болчумун да. Уюштурулгандан 92-жылы уюштурулган. Ал кезде жетекчилик иштеп келдим. Өзүм болсо бул Пржевский педагогикалык институту ал кездеги көркөм графикалык факультетинин алгачкы бүтүрүүчүсүмүн. Мен мектепте окуп жүргөндө бир нерселерди көрүп, кагаздын бетине сүрөт тарта берчимин да. Көчүрүп тартып бир нерселердичи. Музыкальный школанын маңдайында скульптурный эме бар да, скрипка чертип аткан кыз. Жанан ошону карап тартып отурсам, бир күнү байкем келди. Ушундай жаңы факультет ачып атыптыр. Сен сүрөт жакшы тартат экенсиң. Ошо факультетке тапшырбайсыңбы? Деди. Анан мейли көрөйүн деп, анан физика математиканын экзамен берип аткам. Анан билип келейин жакшы деп, анан кийин сурап келип, ушундай факультет экен, черчение сүрөт эмгек мугалимин даярдайт экен, перспективасы жакшы экен, ошогон тапшыр деди. Анан кийин берки физика факультетинде экзамен берип бүтүрүп коюп, анан кошумча кайра черчение менен сүрөттөн экзамен берип, анан өтүп ошондон окуп калдым. Жакшы бүттүм, ийгиликтүү бүттүм. Өзгөчө мынаган жаныбарым Гүлсаратты дипломдук иш жасап атканда менин жетекчим Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү кыйын графикада Шайымкулов деген киши болчу. Анан ал айтты, сен атты жакшы тартыш үчүн айылга барып, жылкыларды тартып келгин, ошолорду үйрөнүп келгин деп. Анан айылда ат кора бар эле да. Анан атам да анын жылкыга жакын киши болчу. Анан барып жылкылардын тиягынан тартып, биягынан тартып, анан жылкыларды жакшы тартып келип үйрөндүм. Анан ошол линография кылып анан дипломдук ишти жактадым, жаныбарым Гүлсаратты. Живописте иштейм. Кол өнөрчүлүк менен иштеп атам, графиканы иштеп атам, живопис менен иштейм, боёктор менен иштей берем, ар кандай боёктор. Май боёгу, гуашь боёгу, акварель боёгу, биз деген окуп атканда баардык жагын үйрөндүк да. Ошону иштей беребиз. Ал үстүнө биз окуп аткан мезгилде бизге абдан мыкты мугалимдер келип окутту да. Москвадан, Ленинграддан, академиядан бүткөн мугалимдер келип бизге сабак беришти. Ошон үчүн биз окуган кезде балдар күчтүү кадрлар чыкты да. Окууну бүткөндөн кийин ошол эле факультетте калып, усулдук тема сабактан сабак берип, методикадан. Андан кийин мектепте анан жетекчилик кызматты иштеп жүрүп, такыр чыгармачылыкка кайрылып аптырмын. Анан окууну бүткөндөн кийин жетекчиликти өткөрүп, кол жөнүм бошогондон кийин болсо керек, чыгармачылыкка туура 40 жылдан кийин баштадым да. Эң биринчи бизде иштеген ошо Максат деген мугалим ошо өнөр менен филцование деп кийизди, жүндү кийизге кургак киргизүү менен иштечү да. Ошону көрүп кызыктым да. Анан бир көрсөтүп берчи деп, анан ошол көрсөтүп берди. Анан ошойдон кызыгып, ошойдон ошо 15-жылдан бери иштеп узатып келатам. Азыр ошо 8 жыл болуп калды иштегениме. Кээде көргөзмөлөргө барганда өкүнүп калышат да, Бишкекке барганда үйрөнөт элек деп, Караколдо десем каап келет элем деп калышат да. Анан мынчалык сүңгүп кирип иштеп кетем деп деле ойлогон эмесмин, бирок деген азыр күндө иштейм. Жумушка ала келип иштейм, үйдөн иштейм. Кай жерден бош болуп калсам ошону иштей берем. Жакшы бүтүп, жакшы иштеп аткан окуучулар бар. Ар кандай шаардык, областтык, республикалык, чет элдик сынактарга катышып орундарды алып турушат.
бәйгелүү орундарга жетип атышат, жакшы ийгиликтерге жетип атышат. Анан бир нече 3-4 жылдап келген окуучулар бар, жакшы ийгиликтер жаратып атышат. Анан ошо мен өзүм болсо ар кандай деңгээлдеги көргөзмөлөргө, сынактарга катышып жүрөм. 2017 жылы биздин Гөлбөрмө бийчилер тобу жана ошол жактан Кыргызстандан комузчу вокалисттер болуп, ошондо колдонуучулук менен да Индияга барып көргөзмө коюп келдим. Элчилик Индиядагы биздин Кыргызстандын элчилиги чакырды да, ошого барып келдик. Андан кийин ошо эл аралык онлайн сынактарга катышып, байгелүү орундарга жетишип келатам. Кандай көргөзмө, сынак дегендерден калбайм, аракет кылам. Анан кийинки кезде 1-2 жылдан бери портрет жанрына кайрылып калдым. Себеби биздин Убарай Туманов атындагы музыкалык окуу жайы менин иштеримди көрүп, портреттерди, музыканттардын, комузчулардын портреттерин бизге түшүрүп бербейсизби деп, ошо менен анан ошо портреттерге алектенип калдым. Эң биринчи Мураталы Күрөңкеевди жасадым, анан аларга жакты, ошол менен аларга жалаң ошо комузчулардын, музыканттардын, композиторлордун портреттерин жасап келатам. Эми портрет жасаганымда бир жума, 10 күн баягы иштелип аткан ишке жараша, анан убакытка жараша, анан негизи максимальный ушул 10 күн кетет да. Себеби деген портретти тартканда ал адамдын образын, мүнөзүн бериш керек, окшобой калбаш керек, ал окшош керек да. Башка мындай сүрөт болсо тарта бересиң. Мындай пейзаж жана мындай сүрөттөрдү, жаныбарларды, ал эми адамдын жан дүйнөсүн, ал адамдын бейнесин бериш керек да, окшотуш керек, окшотуш керек да. Анан эми аны тартарда мен биринчи кийизге портреттин карандашы менен сүрөтүн түшүрөм. Андан кийин анан баягы сүрөттөрүнө карап туруп, анан жүн менен анан иштеп чыгам да. Ал эми кээ бир сүрөттөрдү, портреттер эмес сүрөттөрдү кийиздин бетине түз эле жүн менен иштеп түшүрөм да. Гүлдөрдү же дагы башка бир мындай ар кандай темадагы сүрөттөрдү, пейзажды карандаш менен тартпай эле жүн менен эле түшүрүп кете берем. Анан жүн менен иштөөнүн дагы бир өзүнчө артыкчылыгы бар да, жакшы да. Иштеп атканда бир жери жакпай калса, же эмес туура эмес болуп калса, ал жерди жүндү кайра сууруп аласың дагы, анан кайра өзүнөн кайра иштеп коесуң да, ошондой жакшы өзгөчөлүгү бар. Жүндү эми атайын сатылат жүн. Бул жерде бизде хоббиде сатылат, аны мен негизинен көбүнчө Бишкектен алам. Бул жерде кээде ассортименттер жок болуп калат. Ар бир түс боюнча оттенектер сатылат да, оттенек менен сатылат. Мисалы үчүн жашыл болсо, жашылдын ар түрдүү түрлөрү. Жашылдын түрлөрү. Кызыл болсо, кызылдын, мала кызылдан кочкол кызылга чейин ар бир түстүн өзүнүн эмесине бир нече эмелер менен түстөрү сатылат да. Ошону алам, өзүмө керектүү баягы. Анан отуруп алып баягы иштей берем. Эң негизгиси ошо материал да, жүн. Анан иштеп атканда эми материал иштинге маанисине жараша кийизге түшүрөм, кээде фетрга түшүрөм. Биз эгер этнолук мотивдеги сүрөттөр болсо, кыргыз эмеге, аларды кийизге түшүрөм, себеби алар кийиз менен баалуу да. Ал эми кээ бир сүрөттөрдү фетрга, жана Кытайдын кийизи деп коебуз го, ошого түшүрөм да. Анан эми фетрдин бир артыкчылыгы күбө түшпөйт да. Анан биздин Морике азыр боелгон келип аткан жүндөргө дагы күбө түшпөйт. Ал эми кийизге түшүүнүн коркунучу, бирок деген мен көп эле иштеп көпкө чейин сакталып жүрөт, бирок күбө түшүрө элек, күбө түшпөйт. Могу портреттерди негизи рамкага анан айнек эмеге салып берем да. Себеби деген ал көпкө турат дегендей, анан чаң болуп кир болуп калса тазалаш кыйын да, ошон үчүн рамкага салып, анан айнекке салган оң да. Анан эми кээ бир иштерди баягы жакшы сактагандар айнекке салбай деле рамкага салып коюп сактаса деле болот. Көпкө эле тура берет. Өңдөр өчпөйт. Эгер, конечно, күнгө алып барып кечке кактап коюп койсо өң өчөт да. Анан эми бул иштеген иштерим жөн калбайт. Ар кандай көргөзмөлөргө барганда жарманкелер болот, Бишкекте уюштуруп турат кол өнөрчүлөр. Аякта кыргыз кол өнөрчүлөр коомунда мүчөмүн. Анан Дубовый парк Эмен багында да жылда 8 мартка карата көргөзмө уюштуруп турат, ассоциация женщин художников депчи.
аякка барып катышып турам. Анан барган жерден картиналарым көп эле өтүп кетет, чет өлкөгө кетет, Россияга кетет, түрктөр алышат, ар кандай өлкөдөн келгендер алып кетишет. Анан Инстаграмда баракчам бар, Фейсбукта дагы киргизип турам. Инстаграмдан карап заказ бергендер болот. Фейсбуктан көрүшүп. Анан мындай ошо көргөзмөдөн көргөндө көбүнчө ошо анан алып кетишет. Анан кээ бирлери заказ беришет. Сүрөтү жок эле, баягы гүлдүн мындагы гүл болсо дагы анын өзүнүн немеси бар да. Мындай коюп эле тартып түшүрөм да, баягы өңдөрүм. Көлөкө жерине көлөкө, ачык күн тийген жерине күн тийген жасай берем. Түшүрө берем да. Формасын, анын кай жеринде кандай, көлөкө жеринде кандай болот, күн тийген жери кандай болот, мисалы кызгалдак гүл түшүрөм. Кээ бирлери кайра кайталып жасалып калат. Кээ бирлери ушундай сүрөт керек эле дейт да.